фард намазга жалгыз киришип баштаган болсо. Фард намаздардан бул адам жолоочу экен да, жолдон токтоду, караса эч кандай жамаат жок, макул азыр мен деп туруп, адамдар бар, бирок парз окуй элек. Булар кооматты көрүп, барып окуйт окшойт. Мисалы араб туугандар ошондой го, бир байкадыңызбы, Кыргызстанда көпчүлүгүндө эле азан менен кооматтын ортосунда көп деле баягындай узакка созуктурулбайт. Ал эми арабтар болсо кооматты бир канчага чейин кечиктиришет деген сөз. Ошондой экен деп ойлоду дагы, мен мусафирмын деп намазды, парз намазды жалгыз окуп баштады. Окуп баштагандан дияктан азан коомат айтчу адам кирди дагы, фа уқиматил жамаату. Жамаатка коомат айтылып калды дейт, парз намазга. Ошондо маселе бул өзү жалгыз улай береби, же намазын бузуп туруп жамаатка жетиш керекпи деген маселени козгоп атат. Ошол кайсыл абалында турса, намазга жаңы эле киришти да, бул туурабы? Бир рекет окуду деген сөз. Намазга жаңы эле киришкенде жамаат коомат айтылып калса, койман турган абалында салам айтып намазын бузуш керек дейт. Турган абалында мындай кылып окуп атпады беле бул? Ассаламу алейкум деп, ассаламу алейкум кээ бир адамдар эки жака деп айтат. Ошондо эки жака саламды, кээ бир адамдар бир жака деп айтат. Айтор салам берип намазын бузуп тияка кириш керек деген сөз. Качан көңүл буруңуз? Качанкыга чейин бул? Гая ушул чек. Иллам ясжуд лаху, биринчи рекеттин саждасын кыла элек болсо. Ошого чейин болсо намазын бузса болот экен. Бир рекетке сажда кылып койсо, Ханафи мазхабта бир рекет чолок бүтпөгөн намаз жок, анда экинчисин кошуп туруп анан бузуш керек, аттахиятка отуруп туруп. Анткени бир рекет намаз жок. Ал эми саждага чейин бир рекет деп эсептелбейт берки намаз. Ал толук эмес намаз болуп калат. Эми чыныңыздар туугандар, чек ушул болот. Экинчи рекетти кошот, ва юсаллиму, эки рекеттен кийин салам берет, литасира лаху нафилатан, ошо эки рекет буга нафил болуп эсептелип калыш үчүн. Эми бул жана 4 рекеттик намазды 3 рекет окуп коюптур, коомат айтылганга чейин. 2 рекет өзүнчө болуп, 3-чү рекет бир рекет жалгыз калбаш керек да, эмне кылат анда? Атаммаха, 4-чү рекетин толуктайт, бирок көңүл буруңуз айырмасы. Суммактада мутанаффилан. 4 рекет аныкы пешимде окуй турган болсо, пешимдин парзы мойнунан түшөт. Адаул касыр дейт. Жамаатсыз кемчиликтүү соо аз болуп намаз өтөт. Ошон имамга, жамаатка мутанаффил болуп, нафил намазга уйуйт, жамааттын соогуна жетиш үчүн. Жамаатка уюганда нафил ниетинде уйуйт. Анткени бул фарды жалгыз окуп койду. Илля фил асри, аср намазында кооматка чейин 3 рекет окуп койсо, 1 рекетти толуктайт, жамаатка кийин уюбайт бул адам. Анткени аср Ханафи мазхабта аср намазынан окулгандан кийин нафил намаз окулунбайт. Аср намазы окулгандан кийин нафил намаз окулунбайт. Андай эле багымдаттан кийин күн чыкканга чейин, аркан бою көтөрүлгөнгө чейин нафил намаз окулбагандай эле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям тыйган да.